күздүн элеби ар бирибизди сагынтып, ар бирибизди жан дүйнөбүздөгү бир азапты берип тургандай эле сезилет. Анткени күзүндө дагы була ушул аба ырайына көнбөй жан дүйнөбүз азаптап турган учур болсо, анда музыка телеканалына кошулуңуздар. Сонун шоу долбоорунда бардыгы сонун болмокчу. Бүгүнкү сонун шоу долбоорубуздун экинчи коногу ким деп турган болсоңуздар, кыргыз эстрадасынын эпатаждуу ырчы айымы. Ар бир образы элибизде ар кандай сөздү кеп кылат эмеспи? Бүгүн бизде конокто Салтанат Шекенова, кош келипсиз. Саламатсызбы? Чоң рахмат. Кош келипсиз. Сиздин ушу акыркы сөзүңүзгө аябай күлкүм келип кетти. Ар бир эмеси сөз болуп турат депчи. Ооба. Чоң рахмат. Ошо сөз да болуп туруш керек экен. Сөз болбой калса жок болот экенсиң. Жакшы, ооба. Айтып атпаймынбы, кыргыз эстрадасында сиз өңдүү эпатаждуу образдын үстүндө иштеген айымдар өтө аз депчи. Ошол себептерден сизге атаандаштык аз десем да жаңылышпайм. Көрсө быйыл иштебей калдым деген себеби, ардактуу көрөрманым, өзүнүн ак үйүнө кирген экен. Кут болсун, ак өргөңүз ар дайым сизге ийгиликтерди алып келген болсун. 1 жыл ремонт кылдым деп айттыңыз. Ооба. Негизи бул үйдү баштаганыма мындай акырындык менен салдым, потому что мындай үйдүн ичин жасаганда да акырындык менен жасадым, потому что улам карап туруп бир идея келип, анан өзүмдүн вкусум менен жасадым да бардыгынча. Эч кандай тиги чакырып келип дизайнерлер менен иштешкен жокмун. Бардыгын өзүм колум менен барып сатып алып, өзүм колум менен даже кээде портерлерге отуруп алып келип ташып ушундай портердей айдап бараткан жигиттердин жүрөктөрү тез-тез согуп деп коюңуз. Тезден соғып туруп, анан сүйлөй албай алар жанында отуруп алчу. Жакшы, бүгүнкү эфирибизде негизи таттуу суу ичүүлөрү, шоколад күнүнө арналгандагы эфир. Анан сурагым келип турат, ушундай фигура менен, ушундай келбет менен сиз таттууну сүйөсүзбү, же сүйбөйсүзбү, же сиздин рационуңузда таттуу деген нерсе жокпу? Жок, мен таттууну аябай жакшы көрөм. Негизи эле таттуу жеп чоңойгонбуз, анан туруп эле таттууну таштап салыш да өтө оор да. Тем более мен шоколадты аябай жакшы көрөм да. Мен жакшы күн турбайбы? Менин күнүм экен эмес. Анан мен шоколадты ушунчалык жейм, аябай жейм да. Анан элдер диета кармайт деп ойлойт, диета кармабайм мен. Шоколадты аябай жейм, как раз азыркы учурда да аябай шоколад. Жакшы көргөн шоколадыңызды билсек болобу? Негизи в основном шоколад сагынып кетип, ушу магазинге киргенде сникерс алам. Сникерс жейсиз. Анан дагы ушул жөнүндө бир нерсе айта кетейин. Албетте. Окуучулук кезде бири-бирибизге окуучулар ат кое алышат эмеспи? Анан мага биз фамилиябыз менен бири-бирибизге тамактын атынан коюшуп, ошо менен чакырчубуз да. Мен шоколад деп чакырышчу. Анан кийин мен кошунам балдарым дагы азыр эстешет болуш керек, может көрсө. Мен сникерс дешчү да, потому что атым Салтанат, Сыдан башталат, Шыдан башталат, Салтанат. Шоколад сникерс деп мен айтышчу. Демек сиздин күнүңүз турбайбы бүгүн? Менин күнүм. Бүгүнкү күнүңүз менен куттуктайм. Чоң рахмат. Негизи эле бүгүн шоколад күнү экенин билдиңиз беле буга чейин, эфирге чейин? Жок, билген эмесмин. Ушул жерге келип эфирге чейин чалып, негизи темалар болот го, эмне темада болот десем шоколад дейт. Как раз менин күнүм экен. Жакшы. Демек, аябай мага кызык болуп атат. Көпчүлүк көрөрмандар кантип эле рационунда таттуу шоколад жок болуп, анан ушунчалык баягы өзүнүн фигурасын алып жүрөт экен, кандай сырлары бар деп сурап аткандар болсо. Негизи диета кармашат көп кыздар, анан мен баягы диета кармабай эле тамагымды көрүп жүрүшөт, менин подписчиктерим көрүшөт. Камыр ушундай эттер жакшы көрөм, шоколад жейм, анан колбаса жейм, ушундай тамактарды аябай жейм, бирок сен арыктагың келсе, сен тамак менен эмес, башкача арыктап койсоң болот да. Сиздин спорт залга барганыңызды дагы байкайбыз. Жумасына канча жолу спорт залга барасыз? Спорт залга мен 1-2 ай барып туруп, анан жалкоолонуп калып калам. Азыркы учурда деле бар элекмин. Жазга мал 1 айдай баргам, азыр жок. Жакшы. Шоколад, спорт, сиздин фигураңыздан тышкары чыга албай эле тема кыйналып атам. Эми мына ушул темага келеличи. Чыгармачылыгыңызга качан активдүү ырдап баштайсыз? Качан жума сайын клиптерди чыгарып баштайсыз? Баягыдай алып, Буюрса, ооба. Жаштык кездейди. Буюрса, ойлойм, ушул жылы. Потому что мен бул жылы көбүнчө ошо строительство менен кичине алаксып калдым. Бүт кызыгуумдун баары ошол жака жатып алды. Чыгармачылык менен кылган экенсиз да, ар бир нерсени. Анан бардыгын ойлонуп, ушу күн түнү мындай каян кандай кылсам, ар кандай болот экен, ошол менен алышып атып эле мен чыгармачылыктан кичине алыстадым. Эми буюрса, ушул жылдары
баягыдай болуп ай сайын бирден клипке турду. О, буюрса мынакей сөз бердиңиз, сөз бердиңиз. Ардактуу көрөрманым, мына ушул эфирде, сонун шоу долбоорунда Салтанат айым бизге сөз берди. Мына ушул күндөн тарта буюрса мына ак өргөн бүттү, эми чыгармачылыкка салым сала баштайм деп. Буюрса. Анан образ тандоодо ким менен кеңешесиз? Мындай көнүп калганда эле кыргыз эстрадасынын ырчыларындай образды кийбейсиз, өзгөчөлөнүп турасыз. Бул мындай экен да. Негизи эч ким менен иштешпейм дагы, ал мен просто өзүмө жаккан кийимдерди кийем да. Анан азыр ремениң кара, анан туфлиң кызыл болгон болбойт деп бирөө сүйлөдү да. Мен айттым, такасы кара болуп турбайбы? Мен кара, еще тырмагым кара, чачым кара депчи. Көзү башым кара. Анан кийин ушу тамашалап алып чыккам, бирок эч ким менен иштешпейм. Өзүм көзүмө эмне жакса, өзүмө эмне жакса ошону кийем. Баягы айтып атпайсыздарбы, кыргыз эстрада жылдызы же болбосо мондай костюмдар мода болду го, бош болгон, ошолорду кийсем мага жарашпайт да. Мен өзүмө жарашкан нерсени кийип атып эле бирөөнү туурап же эме кылыш эмес. Бирөөнү туурасаң, например, анын кийими сага жарашпай калышы мүмкүн да. Ошондой. Ошол себептерден мен өзүм жан дүйнөм каалаган нерсеге үгүттөйм дейсизби? Жакшы. Ардактуу көрөрманым, эгерде сиздерде Салтанат айымга суроолор же болбосо жөн гана каалоо тилектер боло турган болсо, 39 21 83 39 20 64 сандарына түз байланышка чыксаңыздар болот. Шаарыбыздын коду болсо 0312. Албетте ар бир сурооңуздарды түз эфирде кабыл алып биз жооп бергенге даярбыз. Негизи баягы азыркы учурда тойлорго чыгып атасызбы? Буга чейин тойлорду активдүү көрчүк эле, тойлордон дагы байкабай калдык сизди. Тойлорго чыгам, бирок көп киргизбейм да. Бирок мурдакыдай аябай активдүү чыкпай элем, потому что мындай кичине чарчап ушинткен болчумун. Анан кичине ортодо тынуу кылдым. Азыр чыгам, бирок мындай бир жумада бир же болбосо ушундай шашпайдан эле мындай жан дүйнөмдүн эмесине башында жар мындай дегенде жүрөгүң дүкүлдөп, ошого жетишсем экен деген немелерден алысыраак болоюнчу деп кичине өзүмдү эс алдырдым да. Эми мындай шашпайдан чыгып турам. Буюрса шашпай, жаңы дем, жаңы күч, жаңы илхомдор келип, жаңы чыгармалар, жаңы видео композициялар тартылса, буюрса музыка телеканалына алып келесиз деген үмүттөбүз. Анан азыркы учурда сиздин инстаграмыңызда мисалы ар бир жасалган видеоңузга, кыймыл аракетиңизге, негизи эле сиз турган жерде баягы уудуу болуп кеп кылган негативтерге деле мындай темирдей бекем болуп калдыңыз го деп ойлоп атам. Алар биянан өтө баштады да. Наоборот, ошол эмелер жок болуп калса, жаман сөз жазышат го. Таң калам да, что-то мага внимание жок калды депчи. Наоборот, жазып турса, убагында окуп алып жиним келет, потому что ал сени тааныбайт, билбейт, жаныңан көргөн эмес, общение кылган эмес, анан ошол сөздөрдү айтып атса, таң каласың ошол адамгачы. Анан кээде болсо, наоборот, жалаң жакшы сөз болуп туруп эле кичине эле смс жазылып калса, мындай эметип каласың да. Демек, бул нерсеге жакшы көнүп калган турбайсыз. Бизде көрөрманыбыз бар экен, эмне деп суроо берет болду экен, мага да кызык болуп турат. Көрөрманым, атыңыз ким? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Үнүңүздү жогорураак чыгарып алсаңыз. Угулуп атабы? Угулуп атат. Менин атым Айнагүл, Токтогулдан чалып атабыз. Кош келипсиз. Мен Салтанат Шекеновага суроо бар эле. Албетте. Белек бергенде кандай таттууларды белекке берүүсүн каалайт эле, ошол боюнча айтып кетсе болобу? Ооба. Мен бирөөгө белек берсем, эмне каалайт элемби? Сизге берсем, анан сиз берсе дагы экөөнүн жооп беребиз. Мага берсе, мен любой нерсе, даже ручка берсе дагы бул приятно болот да адамгачы. Анан мен ошол адамга жараша берем да, буну мындай же болсо буга могу керек деп ошого жараша белек берем негизи. Буга мындай бериш керек, может акча бериш керек, может гүл, может бир костюм же болбосо үйүнө бир нерсе, ушундай өзүнө жараша карап анан белек берем. Жакшы, анан сизди мисалы белек деп атпайсызбы? Көбүнчө алганды жакшы көрөсүзбү же көбүнчө бергенди? Алганды жакшы көрөм, чынын айтканда. Анан бергенди кээ бирөө берсең, ушундай сүйүнүп, сени сүйүндүрүп алган адам болсо, анда бергенди да жакшы көрөм. Ушуну кубансам экен, бүгүн эмне кылсам депчи. Эмне белек берсем деп, алып анан ошого недовольный же болсо мындай мынтип эле алып коюп койсо, мен ошол адамга эчтеке бергим келбейт. Демек, сиз дагы ошондой белек алганда эмоцияңызды билдирип, кубанып, мен секирип сүйүнөм постоянно, эмне берсе дагы. Жакшы. Анан таттуулар темасына келе турган болсок, сиз кайсыл таттууну өзүңүз колуңуз менен бышырып жегенди жакшы көрөсүз? Менби? Негизи пирог жасайм. Пирогдор жасайм, бисквит, ошондойлор жасап жейм.
негизи көпчүлүк мисалы көрөрмандар Салтанат айымда үйүндө тамак кылабы дегендер болсо анда инстаграмына жазылыш керек Ооба. инстаграмында эмне тамак кылып аткандыгын кандай нерселер менен алектенип тургандыгын толук көрсөңүздөр болот ошол жакта. Негизи тамак көп жазайм, анан көбү ооба ушинтип айтышат, жазабайсың, зачем сен үйүңдө газ плита турат деп айтышат да. Эми мен тамак жазайм, мен постоянно даже күнүгө жазайм. Анан бир күнү историяма постоянно тамак жазганымды киргизип өттүрмүн, анан мага жазып калып постоянно эле тамак эле сеники деп атпайбы, ошондон кийин токтоттум. Тамактарды киргизбей калдым дейсизби? Ооба, азайттым да эми. Жакшы. Тортторго келе турган болсок, таттуу токочтордон кайсынысын жакшы көрөсүз? Кайсыл түрүн аябай жакшы көрүп жейсиз? Мүмкүн эфирден көрүп, сизди сүйүнтүп, Салтанат айымга белек кылат элем дегендер болсо, ошол торттун түрүн айтып кетели азыр. Торттун в основном жанагындай аябай шоколадный, үстүлөрү шоколад менен болсо эле мага жагат. Торттуу, шоколаддуу, таттуусун тандап алсаңыз, демек адашпайт экенсиз. Жакшы. Соңку учурда эми баягы мындай болуп атат го, кыргыз эстрадасында элдин оозун алыныш үчүн кайсы бир ырчы менен коллаборация кылып, дуэт жаздырып, сизге ушундай сунуштар түштүбү буга чейин ушул жылда? Негизи болуп атат. Аны дагы тандайт экенсиң, бирок чынында эми балким катуу тийсе кечирип калар, бирок тандап отказ кылган күндөр болуп атат. И ырдаган да күндөр болду да. Бир-эки бала менен ырдадым буга чейин. Ошо. Демек, сиз ар бир нерсени жасар алдында ойлонуп, андан соң жыйынтык чыгарып, анан иш кылат экенсиз. Ооба. Жакшы, жети өлчөп бир кескен инсан десем жаңылышпаймынбы? Дал өзүм. Жакшы, анда биз ардактуу көрөрманым, биз эфирибизди улантабыз. Мына ушул учурга бизге жагымдуу чыгарма жаңырсын. Жүрөктө сенсиң жаным аттуу чыгармасы Мирбек Атабековдун аткаруусунда биздин жүрөгүбүздө ар бир көрөрманыбыз. Анда бул видео композиция сиз үчүн болсун. Сонун шоу долбоорунда мына ушундай Мирбек Атабековдун аткаруусунда жүрөктө сенсиң жаным видео композициясынан соң бизде түз эле байланышка чыккан көрөрманыбызды кабыл алууга даярбыз. Алло, саламатсызбы? Көрөрманым, сиз эфирдесиз. Алло. Алло, сиз Өнүңүздү кичине өктөмүрөөк чыгарып алсаңыз. Салтанатка мен суроо берейин дедим эле да. Албетте, келиңиз. Өзү жөнүндө айтып берсе, кандай, кайсы жер төрөлгөн, эмне, канча бир тууган. Ошончонан жүрөгү бош болгондо ушуну айтып берсе адам да. Рахмат, дагы сурооңуз чакалып элеңиз барбы? Жок, рахмат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи көрөрманыбызга. Кайсыл жакта төрөлгөнсүз, кайсыл жакта окугансыз, аябай кызык экен. Мен Нарын шаарынын Актала районунун Баятов айылынан болом. 1986 жылы төрөлгөн. Недавно эле мүчөл жылымды өткөзүп алдым, 36-га чыктым. Жүрөгү бошпу деди. Мен 2 балам бар. Улуусу канчада эле? Улуусу 13-тө. Улуусу 13-тө. Кантип айтат сизде ушундай жакшынакай айымдын 13 жаштагы уулу бар деп. Жаңы эле эфирден тышкары эле кеп кылып аттык эле. 36дасызбы деп мен дагы аябай мындай оозумду ачып шок болдум. Өзүңүз эмне холодильникте сактайсызбы? Ооба. Үйгө барганда холодильникте музаткычты мынтип жаап коюп туруп, эртең менен чыкканда жашайм. Жакшы. Негизи эле азыркы учурда мисалы жалгыз бой энелерге кыйын эмеспи 2 баланы ийниңизге жоопкерчилик кылып өстүрүү? Бирок ооба, чындыгында кыйын, бирок кыйын деп айтайын десең, Кудайга шүгүр, ата-энең болсо, ата-энең көзү тирүү болсо, ошолор поддержка берет экен. Анан кийин мындай айта кетсем, чынында биз ажырашканыбызга 10 жыл болуптур да. Мен буну вообще мен бул жөнүндө интервью берчү эмесмин да. Анан 10 жылдын ичинде бир дагы жолу чалып сураган жок. Кандай жүрүшөт? Хотя бы бир мындай сапожкасы барбы же мунусу барбы деп сурабаптыр. Хотя бы бир чупа-чуп салып берип койбоптур да. Мен ошого таң калам. Мына 10 жыл болду. Анан Кудайга шүгүр, ата-энеме ыраазымын, терең ыраазымын. Ошолор колдоп, ошолор мага поддержка берип, ошон үчүн мен адам болуп, балдарым да адам болуп жашап атабыз. Бактылуубуз. Азаматсыз, сиздин ата-энеңизге албетте терең ыраазычылык билдиргибиз келет. Анан биздин ата-энебиз бар, эң чыныгы баягы досум дагы, сени жакшы көргөн дагы, кээде жакшы көрүп урушуп койгон инсандар дагы бул ата-энелер эмеспи?
Анан айтып атпайсызбы 10 жылдын алкагында депчи, анан мындай ошол капачылык бул жерде калып калган жокпу сизде мындай? Калган окшойт, мындай азыр деле сүйлөбөйсөм какой-то бир нерсе болуп кеттим да, анан эфирде отуруп алып бүгүн шоколадкым болуп атса көз жашымды төкпөй эле коеюн. Кудайга шүгүр, мындай айта келсең бир бул нааразычылык да, мындай башкалардын аталары мындай эме кылат экен, буну биз ноль билбейбиз да, даже каякта экенин билбейбиз да. Мен Кудайга шүгүр, рызкыбыз бар, наныбыз бар, кийген, ичкен, жеген, баскан турганыбыз бүт сонун болгону. Мен нааразы болгонум неге сурабайт дегеним да. Анан сурабай эле койсун да эми. Потому что ушунча жашка чоңойтуп алдым, балдарым чоң. Уже памперс кийгенден баштап эле, мисалы, мен өз колумда чоңойттум да, өзүбүзчө жашап калдык. Азаматсыз жашооңуз эми мындан аркысы таттуу шоколадтай болсун деп айткым келип Эң атат. башкысы ошо балдарым аман болуп, бактылуу балдардан болуп чоңойсо, менин бактым ошол. Эң сонун, анткени эми баягы шоколад демекчи, таттуу демек жашоонун баардыгы эле мындай таттуу боло бербейт экен. Мына ушундай кээде үзүлгөн, кээде калемпирдей күндөр болот экен, сиз айткандай көзүңүзгө жаш алып ичиде эскергенчи мисалы. Ошол күндөр менен менин оюмча бул жашоо кызык болсо керек да. Ошону менен мындай баалуураак болсо керек. Азыркы учурда сизде мындай эки балаңыз менен, чыгармачылыгыңыз менен Салтанат сен меники болчу деген мырза барбы? Мен негизи балдар менен көп сүйлөшпөйм, потому что менин Instagram баракчамда кебетемди көрсө, башкача ойлошот болуш керек деп эле, мен мындай эркектер менен көп сүйлөшө бербейм. Ошо. Мындай баары бир жаман ойлоп атат болуш керек. Мен андай эркектерге достойный эмесмин да, ошол себептен мен көп. Демек бул билесизби, бул нерсе психологиялык жактан адам баласы өзүнө берген баскычына өйдөрөөк болуш керек. Ооба. Өйдөрөөк болуп, Мен өзүмдү ошо баалап өйдө көрүп, мындай ар ким менен сүйлөшпөйм. Жакшы. Ошон үчүн Салтанат айымдын жүрөгүн багындырыш үчүн сизге көбүрөөк эмгек кылыш керек, тердеш керек, чуркаш керек, Жакшы. Анан негизи эле азыркы учурда баягы элге кандай чыгарма жагарын билбейсиң да. Алдын ала тандапчы. Ооба. Анан буюрса мына ушул жылы чыгармаларды жаздырам деп атпайсызбы? Кандай ырлардан баштагыңыз келип турат? Мен бактылуумунбу же азат дүйнө ушундай калемпир дегендерденби? Ошол ырлар мага жакпайт. Канчалык ошол ырды уксаң дагы же ырдасаң жашооң ошого бурулуп кетеби билбейм, мен ушундай элестетем да. Сен муңду уксаң жашооң муңдуу боло берет да. Сен ошого чөңөсүң да, мен оюмча. Менин өзүмдүк ошондой. Анан качан сен веселый ырларды угуп ошондой жүрсөң, сен ачылып, ошондой жыргап жакшы жүрөсүң да. Мен өкүнүп калдым, түшүп калдым деген ырлардан алсым. Жакшы. Анда караңызчы, убакыт ушунчалык көп нерсени сизден билгим келип, сурагым келип, мындай ошол теманы узагыраак айтууну кааладым, бирок убакыт аз болуп калыптыр. Анан сизге коштошуу сөзүн узаталы дагы, анан бир чыгарма угалы. Биринчиден эң биринчи эле ошо бүгүн сиздер менен жолугушуп, КТРК музыка деген бул эмне деген канал турабы? Аябай бийиктикте турган канал, мен ушундай эсептейм. Аябай жакшы көргөн каналым. Сиздер менен көрүшүп атканыма, ушу баягы кыргыз эли менен көпүрө кылып, кайрадан көрүштүрүп, бизди сурап, ушундай жакшы экрандарыңызга, телеканалдарыңызга чакырып атканыңыздарга чоң рахмат. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Бардыгыңыздар тең эч нерседен кем болбой бактылуу болгула. Бакыт деген сөздүн ичинде негизи көп нерсе жатат экен. Бардыгыңыздар тең бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат. Анда биз сиздин ырыңызды уксак бактылуу болобузго деп турабыз. Келиңиз сизди сахнага узаталы, ардактуу көрөрманым. Эскерте кетели, Кыргызстан жылдызы долбоору буга чейин мына ушул Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте Улуттук телерадио бир корпорациясында мына ушундай чоң бир сынак болду эле. Ошол сынак бүгүнкү күндө кайталоосу жүрүүдө. Ал эми жума күнү сиздер менен биргеликте финалга ортоктош болобуз. 7 дивандагы ким жеңүүчү болду? Биз менен чогуу болуңуздар. Сахнада Салтанат Шекенова, тосуп алыңыздар.
Салтанат Шекенова, чоң рахмат, рашылық білдіріңіз. Бүгінгі эфиріңізді көріп бөліп бергендігіңіз үшін. Адам баласының ең чоң ресурсы бұл уақыт дейді. Уақытты бөліп бізден эфирге өзгөчө көрермандарға мына ушундай шаңды манай тартуулагандыгыңыз үчүн. Көрүшөбүз, амандашабыз, эртең кайталоону көрсөңүздөр болот. Кыргызстан жылдызы долбоорунан кезек беребиз. Аман туруңуздар.